بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. الدرس العشرون жиырманчы сабақ. Азыр биз женский родто санаганды үйрөнөбүз. Аралы бир студентка деп айтты. Студентка деген сөздү колдонобуз. Талибатун вахида. Бир студентка. Талибатани иснатани экөө. Бир менен эки ушунча жазылат да, мурунку мудаккар сыяктуу болуп. Эми 3төн баштап 10го чейин биринчиси мужской род болот, эгер экинчиси женский род болсо. Эгерде биз женский роддогу муаннас сөздү санап жатсак, сандарды мужской роддо кылабыз. Мәсәлән, саласу талибатин 3 студентка, арбау талибатин 4 студентка, хамсу талибатин 5, ситту талибатин 6, саб'у талибатин 7, самани талибатин дейбиз. Самани талибатин 8 ушундай айтабыз. 8 студентка деген. Тис'у талибатин 9, نعم 10 дейбиз именно. 10 дебейбиз. 10 талибатин. Анткени 10 деген сөз именно эгерде мужской роддо болсо 10 фатха менен айтылат, эгер женский род болсо 10 болот. Женский роддо санап жатсак, именно сукун менен айтабыз. Ушундай тонкость бар. Эми карагыла. Лейла аял киши, я Сальма, Сальмага айтып атат. Афи фаслики талибатун минас-Сини, сенин фаслики женский роддо, сенин классыңда Кытайдан жана Валиябани талиптер барбы дейт, студенткалар. Наам фи фаслина хамсу талибатин минас-Син, ооба биздин классыбызда 5 студентка Кытайдан. Бул жерде хамсу талибатин деген муптада болот. Ким жөнүндө сөз болуп атат? Студенткалар жөнүндө. Баракаллаху. Фи фаслина деген хабар. Минас-Син экинчи хабар. Ва арбау талибатун мин Ябан, жана 4 студентка каяктан? Япониядан. Ва самани талибатин мин Индонезия, жана 8 талиба Индонезиядан. Ва фи фаслина Лейла айтып атат Сальмага кайра. Ва фи фаслина биздин класста саласу талибатун мин Хинди. Саласу талибатин мин Хинди. 3 студентка Индиядан. Ва ситту талибатун мин Филиппини. 3 жана 6 студентка Филиппинден. Ва саб'у талибатун мин Кувейти. Жана 7 студентка Кувейттен. Кем ухтан лаки я Лейла. Сенде канча ухт бар? Кем ухтан тамйиз, бул муптадан ролун алат. Анткени кимдер жөнүндө сөз болуп атат? Ухталар жөнүндө. Лаки сага хабар бул. Ли саласу ахават. Көрүңөр, саласу ахават. Менде 3 сестра бар дейт. Саласу ахават бул муптада болот, ошон үчүн домманы алды биринчиси. Ли хабар. Ва кем ахан лаки. Жана сенде канча ахың бар дейт, Сальма кайра. Эжелерин сурагандан кийин карындаштарын. Ли хамсату ихва. Көрүңөр, хамсу ихватин деген жок. Анткени ихва деген мужской род, братья деген, Лака саласу ахаватин ва хамсу ихватин. Демек сенде 3 кыз киши бир тууган и 3 эркек бир тууган, 5 эркек бир тууганың бар экен. Наам ва кам ахан ва ухтан лаки. Сенде канча бир тууган эркегиң бар жана бир тууган кыздар бар дейт. Ли арбаату ихва ва арбау ахават. Менде 4 бир тууган эркек и 4 бир тууган кыздар бар дейт. Ли замилатун. Эми Лейла айтат. Менде бир нем бар, классташым бар дейт. Же болбосо группалашым деп деле которулur эт. Эгер жумушта болсо коллега деп которулат замил деген. Ли замила исмуха Хадижа. Менде дейт, ушундай классташым бар дейт, замила, атын аты Хадижа. Эми карагыла, бул жерде интересный бир нерсе бар. Замилатун деген муптада. Ким жөнүндө сөз болуп атат? Замила жөнүндө. Ли хабар. Эми ушуну токтоп калса болмок. Бирок исмуха деди, көрдүңөрбү? Бул өзүнчө сүйлөм, анын аты. Мунун ичинде бул өзү муптада болот, и бул хабары болот. А бул эмне болот дегенде, бул экинчи хабар. Жүмлө өзү не хабар. Иншаллах кийин өтөбүз. Лаха саманияту ихва. Анда дейт, анда. Лаха көрдүңөрбү? Кайтып баратат аркага. Анда 8 бир тууган эркеги жана ва самани ахават, жана 8 бир тууган кыздар бар дейт. Субханаллах. 16 бир тууган экен да мынча айтканда. Эми болду. Жаттайсыңар. Үй тапшырма харакат менен жазасыңар. Харакат и жооп бер дейт. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا العدد المذكور بين قوسين. Ушул эки кабыстын ортосундагы санды колдонуп дейт. суроолорго жооп бер.
كم أخا لك؟ لي ستة إخوة. وكم أختا لك؟ لي 5 أخوات. خلق والله من البالغ والله إن شاء الله أمكي سبقتا تكست قيبوس چوڭ تكست دايردن. بارك الله فيكم والله أعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا إخوة وأخوات.